Бул жер Алишер Навай атындагы көчө. Ардактуу замандаштар, Алишер Навай атындагы көчө Алымбек Татка атабыз менен Курманжанат энебиздин атын алып турган көчөнү бириктирген аймагы. Адашпасам 1 чакырымга чейинки аралык. Ага жагы жетпейт, 500 метр болуш керек. Азыркы учурда ушул жер оңдолуп жатыптыр. Ошол боюнча кабар беребиз. Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу замандаштар, кымбаттуу көрөрмандар. Тез жарыя YouTube каналы дал ушул Ош шаарыбыздын дагы бир көчөсүнүн оңдолуп жатканынан кабардар кылып коелу деп чечтик. Негизинен кабардар болуп, кээ бир тургундарыбыз көрсө керек. Анан көрө электер болгон болсо, дагы да болсо жумуш кандай жүрүп жатты экен, видеоролик боюнча мен тартып чыгарып коеюн дедим. Бүгүн күнгө карай дүйшөмбү 17 ноябрь студенттердин эл аралык деңгээлдеги майрамы. Жаштарыбыз эгерде көрүп жаткан болсо куттуктайбыз. Анан ата-энелер болгон болсо, балдарыңыздарды куттуктап коюңуздар. Бүгүн студенттер күнү. Билимдүү жаштар өнүгүп өссүн. Ош шаарыбыздын дал ушул көчөсү Алымбек Татка атабыздын атын алып турат. Ал эми жогорку кесилиш бул Курманжанат энебиздин атын алып турат. Билесиздер, Аранский тарапка кетет. Бул жак Тешик таш. Бул жак Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония. Достук көпүрөсү бул жак. Келечек тарап. Анан бул жер ушул көчө Алишер Навай атындагы көчө деп айтылат. Билесиздер, азыркы учурда бир жуманын тегерек болуп калды десем болот. Ош шаардык мэриясы дал ушул Алишер Навай атындагы көчөнүн Алымбек Татка менен Курманжанат энебиздин атын алып турган көчөнүн экөөнүн ортолугундагы кесилиште жаап, ушул жерде оңдоого бел байлашты. Бул жер азыркы учурда асфальттын үстүн кырып салып алуу жана ошондой эле мындан сырткары көптөгөн жумуштарды аткаруу түздөн түз жүрүп жаткандыгын биз көрө алабыз. Бул жакта суу өтүүчү кичинекей каналчалар да. Анан дагы да болсо ары тарапта билесиздерби, могул жактар аягындай тар болчу. Ушул жерлердин баардыгын кеңейтип, аз да болсо могул троллейбус жүрүүчү линияны аз да болсо кичине ары жарак жылдырганга аракет кылышты. Мындан сырткары электр момунчаларын көтөрүп турган түркүктөрдү ары жолдун четине чыгарышты. Жумуштун ары бери дегенче эле мыкты жүрүп жаткандыгын биз байкай алабыз, көрө алабыз. Буга чейин могул жерлерде дагы Ош шаардык мэриясы рейд жүргүзүп, кенен ушул көчөлөрдү айланып чыккан болчу. Анан ал акыбалы менен таанышып олтуруп, могул жерлер иретсиз, жаман болуп кеткендиктен буларга дагы чара көрүп, оңдоо иштерин жүргүзүп, ар кандай каптамалар менен каптап, монтип кооздоп коюшту. Орындуктарды отургузуп, могул жакта орнотушуп. Техника иштеп атыптыр. Азыркы учурда ар жакты трамбовка кылып, жер түзөн кылып, жерди ыктап. Иштеп атыптыр. Алай мейманканасын билесиздер да? Ушунун жанындагы көчө Алишер Навай атындагы көчө. 1 чакырымга жетпесе керек бул жер, адашпасам. Мына мурун дал ушул жерден болчу да. Жолдун кеңейгендиги демек бул жакка дагы кошулду. Бир адашпасам 6 же 7 метр кошулду да.
асфальттын биринчи катмары бул жака басылыптыр. Анан калган катмарлары дагы бар экен. Бул жакта жумушчулар иштеп атышыптыр. Жумуштун жүрүшү негизинен Ош шаардык мэриясы тыгыз көзөмөлүнүн үстүндө карап жатыптыр. Ошол аймак азыр кыш түшүп калды. Көмүрдөн камдап алыңыздар. Бул жак Курманжанат Кенебиздин аталып турган көчө. Алишер Навай атындагы көчө түз ушул жак менен чыгып кетет. Ушул жерди негизинен байкай аласыздар. Күнгө дүйшөмбү 17 ноябрь. Ардактуу замандаштар, сиздерге кескин түрдө маалымат катарында кабарлап коюу үчүн ушул маалыматты чыгарып коюуну туура көрдүк. Тез жарыя YouTube каналыбызды дагы да болсо колдоп, сизден түз көзөмөл кылып, анан бизден кеткен маалыматтарга күбө болуп, лайк, комментарий таштап туруңуздар. Буюрса Кыргызстан өнүгүү жолунда деп жакшы дем күч берип коелу.